Мендесе маегибизди баштай берелик. Маектер үчүн макул болгонуңузга рахмат. Сиз 29 апрелде Баткенге барып кагылышты ошо чагылдырып жүрдүңүз жеринен. Башыбыздан октор учуп жатты деп жазып аттыңыз да социалдык тармактаргачы. Сиз ал жакты жакшы билесиз. Азыр абал кандай? Ок атышууну токтотуу келишимине карабай октун үндөрү чыгып жатат деп айтып жатышат да жергиликтүү тургундарчы. Ал жакта азыр абал кандай? Саламатсыздарбы? Мен ооба биз клубдун Оштогу бюросунун кызматкерлери 29 апрелде саат 10-до ошол кагылышуу болгон Кыргызстандын Көк Таш айылы менен Тажикстандын Хожало айылынын ошол кесилишине чейин бардык. Эми азыркы абал тууралуу айта турган болсок, негизи азыр ошол Көк Ташта абал салыштырмалуу туруктуу деп айтышты. Бирок ошол эле учурда Лейлекте дагы деле катталып атыптыр ок атышуу. Анан эске келгениме байланыштуу азыр тез менен тилекке каршы маалымат бере албайм да сиздергечи. Куралы жок элге, кыргызстандыктарга Тажикстан тараптан курал жаракчан кол салуу болгондугу тууралуу абдан көп маалыматтар бар. 30 апрелге болгон түнү ондогон кыргыз айылдары өрттөлдү да. Сиз өзүңүз буга күбө болдуңузбу? Негизи биз ошол таңкы саат ошол 10-до Көк Таш айылынын тургундары менен маектешкенде алар бизге Тажикстан тараптан ошол ок атылып атса деле, бирок Кыргызстан тарап ага эч кандай жооп кылбай жатат деп ошол биздин түз эфирде деле бийлик өкүлдөрүнө кайрылышкан. Бизге дагы уруксат бергиле, керек болсо бизге дагы курал колдонууга мүмкүнчүлүк түзгүлө, курал жарактар менен камсыздагыла. Анткени эгерде мисалы үчүн силер бизди коргосоңор, анда биз өзүбүздү өзүбүз коргойлу деп ошол бийлик өкүлдөрүнө ушундай кайрылуу жолдошкон. Ал эми ошол үйлөрдүн ошол өрттөнгөнүнө, ооба ошол Көк Ташта үйлөр өрттөндү. Биз мындай алыстан туруп ошол түтүн чыкканына күбө болдук. Бирок ошол кайсы үйлөр канча үй өрттөндү аны мен так айта албайт экенмин. Көбүнчө азыр үйлөр ошол Лейлектеги Максат жана Интернациональ айылдарында өрттөнгөнүн айтышты да. Биз болсо Баткен районунда болчук. Буга ушул жаңжалга Тажикстан тарап алдын ала даярдалганын айтып жатышат да. Эл болсо эмне деп жатат? Бул маалыматтын канчалык чын бышыгы бар? Негизи бул маалыматты тараткандар кайсы фактыларга таянып анан ушинтип айтып жатышат? Негизи биз ошол эртең менен барганда эле ошол Чыр-Чатак 28 апрелде головной водозаборун башталган. Ошол жерге Тажикстан тараптан тургундар келип, өз алдынча видео байкоочу камераларды орнотконго аракет кылып, ошол бирөөнү ошол уже орноткондо кыргыз тарап нааразы болуп токтотууну талап кылган экен. Анан бул талап аткарылбаган соң ошол эки тараптын тургундары бири-бирине таш ыргытышкан. Андан кийин ошол Чыр-Чатак 29 уланган. Эртең менен Көк Таш айылында Кыргызстандын ошол жарандары бизге айтышты. Ошол алардын эртең менен ошол оозду жапканы турганда ошол чатырларга таштар ыргытылып, анан алар абдан коркуп кеткендиктен, анткени ошол ага чейин Чыр-Чатак чыкканда ошон үчүн коркуп, анан аялдарды уже эвакуация кылышкан да, балдарды. Өздөрү ошол жакта турушкан. Анан бул тажиктер буга алдын ала даярданды деп айтып жатышпайбы? Ошол бул кайсы деле ошондой эле айтышты. Депчи, бирок биз барганда ооба биз ошол Тажикстандын аскерлерин көрдүк. Алар ошол өзүнүн территориясында, аймагында белгилүү бир позицияларды ээлеп турушкан экен. Белгилүү позицияларды ээлешкен, аскер кийимчен. Анан ошол эле учурда мисалы биз өзүбүз ошол ок атышуучу жерде калып калдык. Биз тарапка дагы октор аябай көп атылды. Себеби биздин үстүбүздө вышка бар болчу.
ошол асканын үстүндө, тоонун үстүндө вышка бар болчу. Анан ошол вышкага булар улам ошол жака атып атышты, бирок вышкага тийген жок. Көбүнчө ошол биздин ушул үстүбүздөн өтүп атты да, башыбызданчы. Биз болсо ошол жолдо туруп калганбыз, трассада турганбыз. Ош Баткен Исфананын ошо трассасында турганбыз да. Анан эки жактан тең, бирок Тажикстандын жолдун эки тарабынан тең. Тажикстандыктар ошол ок атып аткан үчүн жолго биз орто жолдо калып калдык. Бир 4 сааттай эч жака чыга албай калып калдык да. Анан кийин бизде МЧСтин машинасы гана ошол саат 6-га жакын келип башка жол менен алып чыгып кетти да. Ал жолдо тоо менен жүрдүк, ошол тоонун ортосунан ошо айдады окшойт. Ошол 3,5 сааттай жүрдүк да. Азыркы тапта негизи ошол окуяда журналисттин этикасы кандай болуп жатат? Маалымат берүү боюнча айрым маалыматтар берилбесин деп, мисалы үчүн тыюу салуулар болуп жатабы, кандай болуп жатат? Негизи барганда эле дароо эле интервью алуу мүмкүн эмес да. Ал жакта мындайча айтканда уже чык-чатак болуп жатат. Эң биринчи ошол кырдаалга байкоо салыш керек. Кандай болуп атат, кандай маалыматтар айтылып атат. Эгерде ал мисалы үчүн аскерий бир сыр болсо, эгерде ал мисалы кайсы бир өлкөнүн ошол балким ошол билбейм, бир стратегиялык маалыматтар болсо, аны албетте мындай чагылдыруунун кажети жок да. Мисалы ошол эле учурда биз мисалы үчүн аскерлердин жүзүн, алардын мисалы техникасын, аны мисалы чагылдырган жокпуз. Анткени бул ошол не навреди деген ошол принцип бар, зыян келтирбе деген. Эгерде ал маалыматтар тарап кеткенде, балким окуя дагы башкача болуп кетиши мүмкүн да. Мисалы ал маалыматтар балким кайсы бир тарапка мындай абдан баалуу болуп, анан анын натыйжасында мисалы чыр дагы башкача бир үмүт алып кетиши мүмкүн да. Ошондуктан андай маалыматтарды берүүдөн карманыш керек. Анан мисалы үчүн элдер өздөрү каалап, өз каалоосу менен биз интервью берели, окуянын жөнүндө айтып берели, өзүбүздүн дагы ошо көз карашыбыз бар, талаптарыбыз бар бийликке деген үчүн анан биз түз эфирге чыкканбыз. Анан бирок башында барганда тартпагыла деп бизге эскертүү беришкен. Биз өзүбүз деле айтканбыз, биз азырынча тартпайбыз. Эгерде силер бизге уруксат берсеңер, берген учурда гана тартабыз дегенбиз. Анткени үчүн жакында эле ошол Кыргызстандын жараны Эсен Мажитов Орусияда кармалды. Анткени Тажикстандын күч түзүмдөрү аны издөөгө жарыялап, ошол чек ара боюнча ошо массалык башаламандыкты уюштурду деген берене менен издөө жарыялаган экен. Анан ошондуктан алар абдан ошон үчүн тургундар кооптонуп, бизди жүзүбүздү тартпагыла деп ушундай эле айтып атышты да өздөрү. Анан негизи бул алардын баягы суранычы болгон үчүн албетте муну аткарыш керек. Анткени биз аларга кийин зыян тийгизбешибиз керек. Себеби азыр мисалы үчүн алардын сүрөттөрү жарыяланып эме болуп кетсе, бул албетте алардын кийин ошол саламаттыгына, ошол коопсуздугуна терс таасирин тийгизиши мүмкүн да. Ошон үчүн ошол баардык эл аралык журналистика стандарттарын баарын сакташ керек. Кыргыз бийлигинин жарандарга берип жаткан маалыматтары такпы? Маселен, ок атышы токтоду деген менен кайрадан ок атышы күчөп жатат деген маалыматтар кайрадан чыгып жатат да. Так маалымат берип жатабы кыргыз бийлиги учурда? Бул эми расмий маалымат. Расмий маалымат биз өзүбүз деле мисалы үчүн бир маалыматты берерден алдын, эми бул мамлекет тарабынан берилип аткан маалымат болгон үчүн ошол маалыматка гана таянып берип жаттык. Анан бирок албетте тургундардын дагы позициясын берип аттык. Расмий маалымат менен чыныгы маалымат дал келип жатабы? Ошол сиз өзүңүз көргөн окуя. Мен аны мисалы үчүн так айта албайм. Анткени үчүн мисалы ошол эле мисалы булар айтышы мүмкүн, ок атышы токтоду деп, бирок ошол эле учурда кайра эле ал уланышы мүмкүн да, ок атышуучу. Ал бир эле мындай токтоп калды деп мындай эме кылбаш керек да мындай учурдачы. Анткени өзүбүз баарыбыз көрүп атабыз, жаңы толугу менен чечиле элек.
Мисалы үчүн эки тарап тең, мисалы азырынча мисалы аскерлердин ала элек, анткени ошол жер ок атуучулар катталып атканы мына маалыматтар чыгып атат. Ошондуктан мен менин оюмча ошол жергиликтүү бийлик баары бир тактап туруп чыгыш керек. Мисалы үчүн ар кандай социалдык тармактарда видеолор тарап атат, бирок алар балким эски болуп калышы мүмкүн. Мисалы ал балким кечээ күнү болгон же болбосо бүгүн түшкө чейин болгон, а биз болсо аны мисалы учурда болуп атат деп берсек, бул албетте расмий маалыматка карама каршы келип калат. Анан ошондуктан биз мисалы туура эмес маалымат таратып алышыбыз мүмкүн. Ошондуктан кандай маалымат болбосун аны албетте расмий тактап бериш керек. Жабыркаган жарандарга учурда жардам жетиштүү эле болуп жатабы? Негизи эвакуация башталгандан тарта ошо аларды белгилүү бир ошол мектептерге ошол жайгаштырып, анан жеринде ошол тамак аш менен, ысык тамак аш менен камсыз кылышкан. Анан биз азыр ошол тургундар менен дагы байырлаштык. Алардын айтымында ошол жалпы ошол тургундар, жалпы эл журт колдон келишинче ошол чыр чыккан аймактардан коопсуз жайга көчүрүлгөн тургундардын баардыгына жардам берип жатышат. Мындан тышкары биз баарыбыз билебиз, бүткүл Кыргызстан боюнча жада калса чет жактагы кыргызстандыктар жалпы эсеп ачып акча чогултуп коомдук жардам алып Бакинге жеткирилгени жатышат. Ошол жалпы журт жардам берип атат да бул жагынан. Маек бергениңиз үчүн рахмат. Анда Элвира көрүүчүлөрдүн эсине сала кетсек, Элвира Клоп басылмасынын кыргыз редакциясынын башкы редактору болот. Маегиңиз үчүн рахмат. Саламат калыңыз.